Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз өткөндө маектешкен тема бул сатуу жана сатып алуу темасы болду эле. Эми бул тема абдан кеңири тема, ошондуктан бүгүн ошол теманы улантсакпы деп бүгүн ушу передачаны ошого багыштадык. Товар ар кандай түрдө болот. Товар деген бул термин юридикалык, ошон үчүн баягы кыргызча айтканда бул нерсе, буюм. Буюмдун түрлөрү болот, анын көлөмү болот, анын саны болот. Ошондуктан соода кылган учурда, сатуу же сатып алуу келишимин түзүп аткан учурда биз сөзсүз түрдө биздин Жарандык кодекстин 428 беренесине ылайыктуу бул товардын сөзсүз түрдө санын көрсөтүшүбүз керек. Эгерде саноого мүмкүнчүлүк бар болсо, же болбосо анын өлчөмүн башка өлчө элементтери менен эсептесек болот. Санын көрсөтүү менен бирге анын баасын көрсөтүшүбүз керек. Эгерде мисалга ала турган болсок, нан сатып ала турган болсок, оптовый нан сатып алууда, ошондо канча нан алдык, ар бир нандын баасы канча, анан жалпы көлөмү боюнча канча баада экендигин сөзсүз түрдө көрсөтүшүбүз керек. Эгерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, силердин сатып алуу жана сатуу келишимиңер жокко чыгат. Себеби эгерде өлчөмүн же баасын тактай ала турган келишимде көрсөтүлгөн нерсеси жок болсо, анда бул келишим түзүлбөгөн деп эсептелет. Себеби сөзсүз түрдө сатуу сатып алууда бул буюмдун өлчөмүн, баасын көрсөтүп кетишибиз керек. Себеби бул келишимдин негизги талаптарынын бири болуп эсептелет. Буну көрсөтүү себеби өзүңөр үчүн өтө ыңгайлуу. Кээ бир учурда эгерде көп массада буюмдарды ала турган болсоңор, алардын кайсы убакта, канча көлөмдө, канча баада ала тургандарыңар тактап алып, өзүңөрдүн баягы соода кылганда тактыкка абдан туура болот. Жөнөкөй сатып алуу болгон учурда дагы, мисалы үчүн өзүңөр эле үйгө же кандайдыр бир мал сатуу же кандайдыр бир өзүңөрдүн үй ичинде өзүңөр керектүү нерсе сатып алаткан учурда дагы сөзсүз түрдө баасын туурап ычышып, ошол баасын тууралап туруп алышыңар зарыл. Эми эгерде чоңураак буюм, мен өткөндө айтпадымбы, 1000 сомдон жогорку буюмдар болсо, буга келишим түзгөн туура болот. Андан тышкары бул келишимде баасын, көлөмүн көрсөтпөй койгон учурда дагы жоопкерчилик болот. Мисалы үчүн, эгерде сатуучу буюмун сатып, бирок ошол буюмдун баасын туура эмес аныктап, азыраак бере турган учурда сөзсүз түрдө ага биз претензия бере алабыз. Себеби биздин келишимде баардыгы көрсөтүлгөн. Бул 429 беренеде Жарандык кодексте көрсөтүлгөн, ошол боюнча алар жоопкерчиликин тартат. Бул биринчиден штраф же болбосо өзүңөрдүн, мисалы үчүн, транспортко кетирген акыңар жана башка ушундай силерге тийгизилген зыянды төлөп бериши керек. Андан тышкары сатып алуу учурунда сөзсүз түрдө буюм болгон учурда, мисалы үчүн кийим-кечек болобу, тамак-аш продукциясы болобу, ушулардын баардыгынын ассортименти болот. Эгерде силер бир келип көйнөк алып туруп алардын түрүн ала турган болсоңор, ассортимент бул түрү да. Ошол ар бир түрүн өзүнчө тактап, ар бирөөнүн баасын жана өлчөмүн көрсөтүп, сөзсүз түрдө аны такташыңар керек. Бул келишимге жазып аткан учурда, келечегин ойлой турган болсоңор, келишим түзүү учурунда андай маселелер
козголбошу мүмкүн, бирок кийин продукцияны алып аткан учурда кичине түшүнбөстүктөр пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн баардыгын тактап, ассортиментин тактап туруп, ар бирөөнү жазып келишимге көрсөтүп чыгуу зарыл. Эгерде ассортименти же болбосо өлчөмү, баасы туура эмес, өзүңөр келишкен учурдагы сүйлөшүлгөн талаптар боюнча болбой кала турган болсо, анда жана өзүңөрдүн түзгөн келишимиңерди силер талап кылууга укуктуусуңар жана сатуучу ошол талапты аткарууга милдеттүү. Эми кийинки нерсе сатып алууда бул товардын сапаты. Биз билебиз, что мамлекеттик талаптар боюнча, мамлекеттик стандарттар боюнча көп буюмдарга талаптар коюлат. Демек, соодага чыккан товар продукциялардын баардыгы ошол мамлекеттик стандарттарга туура келиш керек. Эгерде алар силер билбей алып, анан ачып пайдалана турган учурда товардын сапаты туура эмес боло турган болсо, сөзсүз түрдө сатуучу буга жооп берет. Себеби сатуучунун милдети бул товарларды изилдеп, сатуудан мурун анын мамлекеттик стандартка туура экендиги, сапаты жетиштүү экендигин текшерип алышы керек, анан сатканга укугу бар. Эми эгер ошондой болуп калган учурлар болсо, анда силер сөзсүз түрдө кайра алган товарыңарды өткөрүп берип, кайра сапаты туура келген силерге товар алууга укугуңар бар. Жана ошого байланыштуу болгон силердин каражатыңар кетсе, ошону кайра өндүрүп алууга толук укугуңар бар. Сатып алуу, сатуу учурунда бул кепилдик болот. Мисалы үчүн электронный техниканы ала турган учурда кандайдыр бир убакытка бунун иштөөсү же башка буюмдар, булардын иштөөсү туура боло тургандыгын, сапаты жакшы экендигин ушул эле бир моментте билинбей турган, көп убакытта билине турган нерселерге сөзсүз сатуучу кепилдик берет. Кепилдик учурунда эгерде товар бузулса, анда сатуучу оңдотууга милдеттүү. Эгерде бул учурда такыр эле иштебей калса, анда алмаштырууга милдеттүү. Кепилдиктин учуру мезгили ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, эгерде бул тамак-аш продукциясы болсо, алар 2 күн, 3 күн ичинде бузула турган продукциялар бар. Андан көбүрөөк 1 ай, 2 ай. Ал эми жана биз жогоруда айткандай электрондук техника же болбосо үй эмеректери болсо, анда алар 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин узагыраак мөөнөттөргө. Эгерде станоктор же башка бир чоң нерселер болсо, анда алар 10-20 жылга чейин кепилдик бериши мүмкүн. Ушул кепилдик учурундагы талаш тартыштар толугу менен жоопкерчилик сатуучу тарабынан толукталышы керек, же болбосо алмаштырылышы керек. Ушул сапатына сатуучу жооп берет. Андан тышкары биз ушул мөөнөтү, пайдалануу мөөнөтү, гарантия мөөнөтү кайсы убакта боло турганын айта кетишибиз керек. Товарды өткөрүп берген моменттен баштап ушул мөөнөттөр жүрө баштайт. Эгерде товардын сапатын туура эмес экендигин далилдесеңер, силер ал сөзсүз ошол учурда товарды көрсөтүп, акты түзүп, документтештиришиңер керек. Бул учурда саткан киши дагы ошол жерге катышышы зарыл. Андан тышкары буюмдарды сатып алууда бир эле тетиктен эмес, көп тетиктен турган комплекттүү буюмдар болушу мүмкүн. Ошон үчүн сатып алуу учурунда ар бир комплект буюмду баардыгын бүт тетиктердин баардыгын жазып чыгып, анан кийин алуу мөөнөттөрүн көрсөтүшүңөр керек. Эгерде кандайдыр бир тетиги иштебей кала турган болсо, жана мен жогоруда айткандай, аны өткөрүп же болбосо алмаштырсаңар болот.
Андан тышкары сатуучу сөзсүз түрдө сатып аткан товардын сапатына, касиетине жана өзүнүн көлөмүнө жараша сөзсүз түрдө кандайдыр бир таарага салып, анын бузулбастыгын камсыздаш керек. Ошондуктан ал упаковкалайт, таарага салат. Ошолордун баардыгы бул товардын бузулбастыгына тиешелүү да. Бардык соода сатып алуу жана сатуу ишке ашкандан кийин сөзсүз түрдө товарды төлөө маселеси турат. Бунда биздин Жарандык кодекстин 449 статьясында беренесинде көрсөтүлгөндөй, бул сөзсүз түрдө сатып алган киши алган товарын төлөөсү зарыл. Эгерде ал учурунда төлөй албаса, анда штрафтык санкциялар же болбосо ошол товардын сатуу жана айлантуу учурунда кеткен сатып алуучуга зыянды сатып алган киши төлөйт. Товарды ар кандай түрдө төлөсө болот. Мисалы үчүн, эгер келишим түзүп алсаңар, алдын ала төлөсө болот, жарым-жартылай төлөсө болот. Өзүнүн төлөө учурларын, мөөнөттөрүн бул келишимге көрсөтүш керек. Андан тышкары сатып алгандан кийин кандайдыр бир мөөнөт учурунда төлөө мүмкүнчүлүгү да бар. Мисалы үчүн 1 жылга рассрочка деп коет, же болбосо кандайдыр мөөнөттөргө. Андан тышкары биз кредитке да товарды алышыбыз мүмкүн. Кредит маселелери боюнча биз дагы сүйлөшөбүз ал жөнүндө. Ошондой эле 452-беренеде көрсөтүлгөн мен айткандай рассрочка болушу мүмкүн. Эгерде сатып алуучунун бир эле сатып алган товарды алган учурда төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбогон учурда, ал бөлүп кандайдыр бир мөөнөттүн ичинде төлөшү керек. Мына ошолордун баардыгы тактап көрсөтүлгөн. Силер да келишимиңерге тактап көрсөтүп, ошондой мамилелерди түзсөңөр болот. Эгерде сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда жакшы, туура, так келишим түзүлсө, анда эч кандай көйгөйлүү маселелер болбойт. Ошол себептен биз ушул сатып алуу сатуу элементтерин абдан так жана кылдат карап көрдүк. Биз эми адвокаттык практикабызда мындай көйгөйлүү маселелер көп болот. Ошон үчүн бирден бир силерге өтүнүчүбүз, бул келишимди түзүп аткан учурда баардыгына көңүл буруп, ошолорду тактап көрсөтсөңөр. Себеби келишимге кирбей алган нерселерди жакташ өтө угурчулукка келет. Жогоруда биз айтып кеткен келишим, сатып алуу сатуу келишимин биз аяктап калдык. Эми дагы бир жарандардын ортосунда келишимдердин бири бул аренда, пайдалануу келишими. Бул аренданын кыймылсыз мүлккө жана кыймылдуу мүлккө дагы болушу мүмкүн. Деги эле кайсы буюм болбосун арендага, пайдаланууга алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчиден мындай мамиле түзүүнүн астында биз тактай турган нерсебиз бул эгерде кыймылдуу мүлк болсо, мисалы үчүн машина же болбосо башка бир буюм боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө биз эмнеге пайдаланабыз, ошону такташыбыз керек. Мисалы үчүн такси үчүн пайдалана турган болсок, анда биринчиден азыр көп башаламандык болуп атат, түшүнбөстүк болуп атат, доверенность деп киргизип атышат. Бирок эң биринчиден бул ким менчик ээси экенин такташ керек. Себеби пайдаланууга буюмдун ээси гана берүүгө акысы бар. Ошондуктан эң биринчиден биз буюмдун ээси ким экенин тактап, машиненин ээси ким экенин тактап, биздин атайын каттоо бөлүмдөрүнүн ошолордун баарын тактап билгенден кийин, анан ошол адам менен келишим түзүүгө ниет кылышыбыз керек. Ниетибиз ишке ашыш үчүн биз пайдалануу учурунда кандай, эмне себептен
кандай максатта кантип пайдаланып тургандын баарын сүйлөшүп алыш керек. Мисалы үчүн автомобилдик транспорт бул татаал нерсе, себеби бул кыймылдуу мүлк, жолдо жүрөт, ар кандай кырсык болушу мүмкүн. Ошон үчүн арендага алып аткан учурда силер ошону тактап сүйлөшүңүз. Биринчи мөөнөтү, кайсы убакытка аласыңар. Экинчи, транспорттук буюмдун сапаты, анын көрсөткүчтөрү кандай экен бүт тактап. Эгерде ал көп пайдаланган эски машинеби же ал жаңы сатылып алган жаңы машинеби, ошонун баардыгын көрсөтүш керек. Жана бул бузулуп кандайдыр бир тетиктери жараксыз болгон учурда ким муну оңдош керек, ошону сүйлөшүшүңөр керек. Андан тышкары бул пайдалануу максаты арендага берип аткан кишиге туурабы, туура эмеспи, ошону макулдашышыңар керек. Мөөнөтүн макулдашкандан кийин анан баасын, төлөө акысын кайсы мөөнөттө боло тургандыгын сүйлөшүшүңөр керек. Себеби аренда төлөө учуру көпчүлүк учурда ай сайын төлөнөт. Бирок аны башка 3 айда бир же 1 жылда бир пайдаланып башка мөөнөттү көрсөтсөңөр, бул өзүңөрдүн ыктыярыңар жана арендага берүүчү менчик ээсинин каалоосу боюнча болот. Бирок эгерде келишим түзүп баарын тактап алсаңар, анда сөзсүз түрдө бул келишим экөөңөр үчүн мыйзам катары аткарууга милдеттүү болосуңар. Андан тышкары силер ар кандай биз эми кырсык учурларындагы кеңешип сүйлөшүү кетишиңер керек. Бул пайдаланууга берип аткан адам сөзсүз түрдө ошонун баарын көрсөтүш керек. Келишим түзүлгөндөн кийин нерсени акты менен аласыңар жана кайра өткөрүүдө акты менен өткөрөсүңөр. Мындан тышкары кыймылсыз мүлк жөнүндө айта кетсек дагы. Кыймылсыз мүлктүн пайдалануу бизде көп колдонулат. Мисалы үчүн батирлерди алышат. Бул менчик ээлерин дагы жанагы мен жогоруда айткандай текшерүү керек. Биринчиден мамлекеттик каттоо ишканасына кайрылып, ушул батир чындыгында ошол адамга тиешелүүбү же тиешелүү эмеспи деген маалыматты алышыңар керек. Ошол маалымат боюнча анан келишим түзүү зарыл. Себеби биринчиден пайдаланууга берип аткан адам өзү менчик ээси болгондон кийин мындан пайда көрүп аткандыгына байланыштуу мамлекет астында мыйзамга ылайыктуу налогторду төлөөсү зарыл. Биринчиден ошол үчүн, экинчиден батирге алып аткан адам бул чындыгы ээсинен пайдаланууга алып атканын такташ керек. Анан пайдалануу кандай болот, ошонун талаптарын көрсөтүп кетишибиз керек. Биринчиден батирдин өзүн алып атасыңар же ичиндеги эмеректери менен алып атасыңар, ошолордун баардыгы өз алдынча катталып келишимде баарды көрсөтүшү. Азыркы учурда батирлерди жасалган боюнча үй эмеректери менен кошо алынып атат. Бирок булар экөө эки башка буюм. Силер пайдаланууга алганда үй эмеректерин өзүнчө талаптары менен карашыңар керек, батирди өзүнчө карашыңар керек. Бирок пайдаланууга берүүчү адам менчик ээси менен пайдаланууга алып аткан адам өздөрү келишип алса болот. Андан тышкары жогоруда айткандай сөзсүз түрдө акысын, төлөө акысын жана төлөө мөөнөтүн тактап алыш керек. Ошол сыяктуу эле көпчүлүк учурда азыр ишкерлер пайдаланууга кандайдыр бир үйлөрдү же имараттарды алып атышат. Бул биринчиден ишкерлердики, бул ишке пайдалануу максатында, бул коммерческий найым болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бунун алып аткан нерсенин жашоого эмес, ар кандай ишти жүргүзүү үчүн керектеле турган имарат экендигин далили бар болуш керек. Жана жогоруда айткандай сөзсүз түрдө мамлекеттик каттоодо баарыбы мунун ээси ким, ошону тактагандан кийин келишим түзүп аны пайдаланууга алса болот.
пайдаланууга сатуу мекемелери, заводдор, кандайдыр бир ишканалар алынып атат. Ошон үчүн ошол жердин спецификасына жараша баардык нерселерди каттап келишим түзүүдө өз ара сүйлөшүп алууңар зарыл. Сөзсүз түрдө мөөнөтүн көрсөткүлө, сөзсүз түрдө акысын көрсөткүлө. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда сатуу, сатып алуу жана пайдалануу келишимдери жөнүндө кеп кылдык. Бул келишимдердин өзүңүздөр түшүнгөндөй эң негизги маселелери бул жазуу жүзүндө болушу керек. Керектүү учурда мамлекеттик каттоодон же болбосо нотариалдык бекитүүнү талап кылат. Жана келишимдин ичинде сөзсүз түрдө өзүңөрдүн талаптарыңардын, анын баасы жана мөөнөтү көрсөтүлүшү керек экендигин биз жогоруда айтып кеттик. Жана келишим түзүү бул биринчиден мамлекеттин талабына, мыйзамдын талабына ылайык, экинчиден өзүңөргө абдан ыңгайлуу. Себеби көпчүлүк учурда пикир келишпестик пайда болгондо келишимдин негизинде аларды чечип алышыңар мүмкүн, жана келишимди аткаруу бул силерге өзүңөргө ыңгайлуу болот да, мыйзамга ылайык болот. Анда эмесе ушул теманы, келишим түзүү маселелери боюнча биз бүгүн жыйынтыктайбыз. Эми жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.